коомдун калың катмарындагы чиелешкен суроолордун бири келиптир. Ассаламу алейкум устаз дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Сизге бере турган суроом бар дейт. Донордук эне болуу маселеси шариатта кандай каралат? Уруксатпы дейт. Тактап айтканда, үй бүлөдө аялдын тукумдары кээде баягы зарыл маселе окулуш керек болот. Угармандар, сиздер аны туура кабыл алып түшүнүңүздөр. Тактап айтканда, үй бүлөдө аялдын тукумдары алсыз болгондуктан башка аялдын уругун алып, өзүнүн күйөөсүн уругу менен уруктандырып, ошол никедеги аялдын жатынына салуу бул шарият боюнча туура болобу? Күнөө болот, зина маанисинде болот. Көпчүлүк заманауи аалымдарыбыз бул зина маанисинде болот, болбойт деп айтылат. Анткени бизде Бахр Ройкта, Ханафи мазхабта Аллама Зейн ибн Нужейм рахимахуллах, Ашбахан Азайранын шархтарында, Роддул Мухтарда ошол ника алкагын эрежени алып келишкен. Бул бир канча аят жана хадистерден турат. Масаилул фарж ал аслу фихил хазр. Негизи жатын маселеси бул урук маселеси, ника алкагындагы күйөө жана аялдын ортосунда гана уруксаат. Түгүл заманауи маселе ушул маселени козголгон. Мисалы Асандын Айсалкын деген жубайы келинчеги болсо, Айсалкынды сиз айткандай баягы балалуу болуп уругу жарабай атса, башка аялдыкын алсак болбойт дедик. Анткени ал зина маанисинде болот дешти көпчүлүк аалымдарыбыз. Бирок башка аялды никеге алып, анын уругу менен муну кылып туруп, биринчи келинчегине салса эмне болот десе, анда деле көпчүлүк заманауи аалымдарыбыз жок дейт. Баары бул талаш тартышка алып барат. Кур'ан-ы Каримде вала таназау фатафшалу. Баягы талаш тартышка алып бара турган, эртең жүз көрүшпөй кала тургандай абалга алып барган нерселерден этият болгула деп, ошо көпчүлүк аалымдарыбыз этият болууну, бул зина маанисинде түшүп калуу коркунучу бар экенин баса белгилешет. Эми башка альтернатива бар, адал. Кайсы? Бала багып алуу, дарыланып көрүү деген маселе. Аллах Таалам дайым арамдан алыс болуп, адал ыктагандардан кылган болсун.